Президент Садыр Жапаров кол койгон жарлыкка ылайык Элчибек Жантаев Кыргыз Республикасынын президентинин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү болуп дайындалды. Ал эми буга чейин бул кызматты аркалаган Жамалдинов Зиядин Исламович президенттин жарлыгы менен бүгүн 14-апрелде ээлеген кызматынан бошотулган. Жаңы дайындалган президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Элчибек Жантаевти министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев эмгек жамаатка тааныштырды. 13-апрель күнү Бишкектин көп кабаттуу үйлөрүнүн биринде 4 жашар кыз балконго чыгып жардам сурап жаткандыгы тууралуу маалымат түшкөн. Жерине дароо Бишкек шаардык куткаруучу кызматынын кызматкерлери барып, алгач сүйлөшүү жүргүзүү менен кичинекей кызды балкондон үйгө кирүүгө көндүрүшкөн. Андан соң батирдин бекитилген эшигин ачып кирип, ичинде 3 кичинекей 3-5 жаштагы балдар бар экендигин көрүшкөн. Куткаруучулар балдардын абалы жакшы экендигине көз салган соң апасын чакырып өткөрүп беришкен. Ноокатта мыйзамсыз менчиктештирилип кеткен бала бакча мамлекетке кайтарылды. Бул тууралуу башкы прокуратурадан кабарлашты. Маалыматка ылайык, Ноокат райондук прокуратурасы тарабынан мурда жүргүзүлгөн текшерүүнүн жыйынтыгында Ноокат райондук сотунун 2008-жылдагы чечими менен Кеңеш айыл аймагынын Арбын айылында жайгашкан бала бакчанын имараты менен 0,18 гектар жер тилкеси мыйзамсыз түрдө жеке жарандын менчик укугу катары таанылып, ага укук күбөлөндүрүүчү документтер берилгендиги аныкталган. Райондук прокуратура тарабынан келтирилген кассациялык сунушту кароонун жыйынтыгы менен райондук соттун жогоруда аталган чечими жокко чыгарылган. Андан соң прокуратура тарабынан келтирилген прокурордук чара көрүү актынын негизинде баасы 19,524,000 сомду түзгөн аталган 0,18 гектар жер тилкеси менен бала бакчанын имараты Кеңеш айыл өкмөтүнүн муниципалдык менчигине кайтарылды.